Ой, араң жетпедим мени. Кандайсыңар туугандар? Мына могул чоку бала кезде апапакай болуп мөңгү басып жүрчү эле карачы, каңжырап кара таш калыптыр. Ё-мое. Айтайын деген сөз мөңгү туурасында болмокчу. Бая күндө бул темага да бир аз кайрылып кеттим эле. Бул чыгарышта бир аз кененирээк общение кылып коеюн деп атам бул темада, эже. Негизи мөңгүлөр бул планетанын өмүрү менен тең туруп калды да. Булар ээрип бүтсө келечекте эмне болот деген чоң суроо белен жаман жүрөктү түшүрөт да. Могу негизи мөңгүлөрдүн ээришинин себеби эмне деген суроого ар кандай жоопторду, божомолдорду айтып жүрүшөт да. Мына мисалы билен бирөөнү айтсак, глобальное потепление дейт. Дагы бирөө айтат, тетиги кургаган Арал деңизинин туздары ушул жака учуп келип ошолор эритип атат деп атышат. Менин оюмча бул жана чет элдик ар кандай фирмалар алтын күмүш казабыз дешип билен өзүнүн нормальный салымын кошуп коюп атышат да бул мөңгүнүн эришинечи, честно говоря. Менин оюмда бул чисто. Бул природада негизи кандай закон иштейт? Бир ташын алып койдуңбу, всё, баары не то кетет да, ё-мое. Ошондуктан айланайындар, мен силерден суранарым, бул жаратылыштык сактап калыш кичинекей нерседен башталат да, ой, мусор таштабагыла, этият мамиле, өзүңдүн апаңа кылгандай мамиле кылсаң природага, ошондо ал да сага ыраазы болот. Анан жана чоңдорго айтарым, ё-мое, жанакындай келишимдер түзүп атканда, кичине ошол жагын ойлоп койгулачы, пожалуйста, блин. Мөңгүлөр эрип кете берипсилер, эмне байкап айтасыңар? Азыр капкара тоолор калды, мурунку бала кездеги жаркыраган аппак чокулар жок. Ошондуктан давайте ойлонолу, бир аз мындай мени бурайлычы, кырс кичине ойгонолучу, айланайындар. Айтар сөз ошол, давайте.